Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, назарыңызда таңкы реген көрсөтүүсү бүгүнкү көрсөтүүсү. Баштайт кызматыңыздарды адаттагыдай 1 саат бою сиздер менен түз эфирде мен Жазгүл Кудайбердиева сиздер менен чогуу биргеликте болом. Ар бир күнүбүз мына ушундай жакшы маанайда кубанычтуу жаңылыктар менен коштолсун деген аруу тилегибиз менен биз болсо көрсөтүүбүздү баштайбыз. Бүгүн бизде конокто кол өнөрчү, мугалимдик кесиптин ээси деп айталы, өзгөчө сумкаларды, баштыктарды жараткан кол өнөрчү эжекебиз келген Жылдыз Максуталиева бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кош келиптирсиз. Рахмат. Негизи кесибиңиз мугалим. Анан кол өнөрчүлүккө кантип келип калдыңыз? Бул эми кол өнөрчүлүктү мен бала кезимден эле сүйчүмүн. Ошо чоң апаларыбыз баягы баарысын эле баягы ийне кармап келген кишилер да. Анан институт бүткөндөн кийин эле иштеп калдык, баягы иштеш керек ал учурда. Анан эле ушу 20 жыл мектепке арнадым. Анан 20 жыл иштеп, анан баягы ден соолукка байланыштуу үйдө болуп калдым. Анан үйдөн эмне бекер отургандан көрө баягы өзүм жакшы көргөн бир ишимди баштап көрөйүнчү дедим. Анан эле баягы биринчи сумка тиккен жокмун. Анча-мынча баягы көйнөк, кийим кечек тиккенге аракет кылдым, бирок баягы жүрөгүм каалаган жок да. Анан эмне деп бир өзүмө бир баштыкча тигип алып көтөрүп алдым. Анан эле кошуналарыма жакты, тууган уруктарыма жакты. Анан эле ушуну эле бирден экиден тигим ишетип жүрдүм. Белек катары кылып баарына. Анан ошо сиңдилерим алып, аяштарым алып жүрүштү. Ошентип эле анан кичинеден курак кошуп эле өзүм эле мындай үйдөгө отурган бир иш болуп калды. Хобби деп коебу. Демек алгач өзүңүзгө тигип көрдүңүз. Анан сизден көрүп башкалар да мага тигип бер деп отуруп, ооба, суранып отуруп, анан атайын өзүңүздүн баштык теге турган ишкерлигиңизди мындайча айтканда баштап атырсыз. Эми көпчүлүк учурда курак кошуп тигет окшойсуз. Ооба, куракты негизи эле абдан жакшы көрөм, кураганды. Бул эми абдан ушу менин баштыкчалардын сумкаларынын көркүн чыгарган ушу курак. Канчалык ушу куракты курап отурсаң деле бир жакшы, бир өзүнчө бир мындай жан дүйнөңдө бай болуп, мындай өзүнчө бир жакшы, өзүңдү жакшы сезесиң да. Жакшынакай ойлорду ойлоп. Курак курап, баштыктарды тигүү менен сиз баягы эс алат экенсиз демек, эс аласыз күнүмдүк турмуштан, оорукаттан эс алат экенсиз. Ооба, эми баягы азыр деле түйшүктөн арылып калдык дечи, азыр баарын эле баягы кыз келиндерибиз жасайт үй катты. Анан өзүмчө бир үйдө мындай кичинекей ишкана ачып алгам. Өзүмдүн жардамчым бар, балам, кичүү балам жардам берет. Ошентип биринчи курактарын курап, антип анан баягы ушун сумканын түрлөрү бир эле курак менен чектелбестен мындай этника стиль боюнча мындай жакшынакай боолорун да өзгөртүп, могу стилдерин өзгөртүп, мындай аксессуарларды болсо ошо атай өзүм сатып алып, анан бир башкача кылып жасагым келди да. Баягы жөн эле темир тесектер менен чектелбестен мындай жакшы неме жыгач кошуп, мындай апаларыбыз жасап келген моуну чачыла деп коебу, кисточкалар. Ушуларды жасап, анан ушуларды кошом да. Мына мындай кармалаганда да бир өзгөчө сезим болот. Ушу колго жасалган нерсе өзүнчө эле бир мындай эме болот го, өзүнүн касиети бар. Анан ушу сумкалар ичинин тигилиши дагы аябай жакшы экен. Эми баягы эмеден алынгандай эле бир чоң фирмадан, фабрикадан келгендей эле көрүнөт экен. Жылдыз Максут деп дагы өзүңүз неме телефондор жазып отуруп эле кайдан табабыз деп сурап калгандарга баягы визитка алып жүргөндөн деле тажайт экен. Анан алып эле ошол жерге Жылдыз Максут. Сиздин жеке брендиңиз экен да бул, Жылдыз Максут деп издеш керек. Инстаграмдын немеси жазылган да, аты жазылган, ошондон эле карап таап алышат. Анан бирок чындыгында эле бул бир чети эч кандай зыяндуулугу жок, баягы
аллергия кылбайт дегенде, анан туура айтасыз. көтөрүмдүү жууп Ооба. деле көтөрө берет. Мунун формасы да өзгөрбөйт, өңү да өзгөрбөйт, жакшы көпкө чейин чыдайт. Анан ушунча түшүк менен тийилип аткандан кийин курак өзүн эле курап, жөн эле мындай курабастан түстөрүн мындай ыңгайлаштырып, жараштуу кылып, жарашыктуу кылып, ар бир сумкага бир өзгөчө курак керек да. Анан курактын кездемелерин кантип тандайсыз? Тандаганда муну дагы бир баягы чанчыратып эле ар кайсы цветти кошуп теге бергенде дагы мындай болбой калат. Анан дагы ошо фиолетовый алдыгы сумкага фиолетовый деп коет го, мындай кочкул, тиги кызыл, ушуга ушу цвет аябай азыр быйыл ушу цвет аябай тренд деп коебу, ушундай мода болуп атат. Марсала, цвет марсала деп коет экен. Мына ушуга мына розовый, көк, мына тиги бирюзовый деп коет. Ушулар аябай өңдөрү жарашат да, жарашыктуу. Ушуларды подбирать этип мана ушу деп. Анан кездемени тандаганда дагы маани бересиз, ал кездемелердин эмеси окшош болуш керек, Ооба. Мисалы бирөөсү жука, бирөө калың же фактурный деп коет. Баягы фактурный болгондо ошо бирөөсү жука кездемени кошуп койсоң, ал бир жууганда эле чүрүшүп, мындай курактын өңүн түзүн дагы бузуп коет. Ошон үчүн вельвет деп чий баркыт эмеспи алдыгы. Анан ошо вельветтен жазып атканда да ошого джинсовый деп коет, джинсга кошулат, вельвет кошулат, бархат кошуп, лен кошуп тиксе, абдан ыңгайлуу болот да. Анан эми башка бирөөлөр дагы сизден үйрөнгүсү келип калса, сиз ата энеңизи же тарбиялаган, үйрөткөн окуучуларыңыз барбы? Мен эми ошо ойлонуп жүрөм, бирок ошого мындай дагы эле быша элекке окшойм деп ойлоп атам да. Анткени бир ал үчүн өзгөчө бир условия керек го. Үйдө мындай өзүм ишканам бар, ал үчүн дагы бир чоңураак, чоңойтуп, кичине дагы оборудование алып, машинкаларымды көбөйтүп, анан ушундай бир өзүм даярдап жүрөм ошого. Азыр негизи кол өнөрчүлүккө көбүрөөк баа берип калдык да. Анан сумкаларды, ушу баштыктарды көтөргөндө дагы баарыбыз эле азыр элден өзгөчө көтөрүп, элден өзгөчө кийинүүнү каалап калдык. Анан мисалы базарларда дагы, мисалы Ош базарга бардык дейли да. Мисалы кыялда жалаң ушундай кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгү, өнөрчүлөр ошолдок да го. Анан базарларда дагы толтура. Анан бирок сиздики эмнеси менен айырмаланат? Менин баягы базардагылардыкы деле жакшы, көп баягы кол өнөрчүлүк, мындай саймалар көп. Анан баягы машинный саймага караганда мындай кол менен көбүрөөк жасаган ишти мен баалайм да. Мисалы сатып алып эле, мындай эле бата эле арыдан бери жасап мындай сата алыш эмес, баягы өзүң мындай көкүрөгүңөн чыккан бир жакшы энергия, ушу өзүңдүн мындай баягы ар бир сумка тиккенден өзүнүн почерки бар деп айтып коет экен. Ушу баарыбыз көп кишилерди көрөм, баягы Бишкекте ярмаркаларга көп катышып атпайбызбы? Ошондо сумка тиккендер көп, чын эле, бирок ар бир ошо тикмечинин өзүнүн бир методу, өзүнүн бир стили болот экен да. Анан меники башкалардыкына окшобойт, алардыкы дагы меникине окшобойт, ушундай бир технологиясы да өзгөчө. Меникиндей башкалардыкындай жок да, башкалардыкында жок. Анан эме мына могуреки сумкаларды канчалык бүктүсө дагы бүктүп самолетко алып көтөрө турган сумкалар. Мына монтойлоп бүктүп деле, аябай монтип салып алып деле, баштыктан баштыкка салып алып деле, баягы транспортировка деп коебу. Эчтеке болбойт. Мунун формасы да бузулбайт. Жакшынакай болуп эле жүрө берет. Анан эми сизден кайсыл бир баштыгыңызды, кайсыл бир учурда алып, анан кайра сизди издеп келгендер барбы? Ооба бар. Ошо 5 жылдан бери сумка тигип жүрбөймбү, ошо өзүмдүн кардарларым бар. Чалып эле үйдөн алып кетишет. Анан ошо дайыма алар менен иштешем. Андан башка деле соц тармактардын күчүн эми сезип атам да. Бурун баягы
көп нерсесин билбей жүрдүм. Анан ошо кичүү балам абдан мага жардам берет ошо жагынан. Анан өзүм да ошо үйрөнүп дагы көп билсем деген аябай аракетим бар. Анан ошо сиздин баштыктарыңызды бир эле Кыргызстан ичи эмес, чет өлкөгө дагы алып кеткендер болсо керек. Себеби мисалы бизде өзүбүздө колөнөрчүлүк анча бааланбаганы менен чет жакта жашаган кыргыздар колөнөрчүлүктү аябай баалайт да. Себеби келген сайын кыргыздын улуттук буюмдарын алып кетет, белекке деп алып кетишет го. Анан сизден дагы ошентип алышабы деген. Ооба. Жакында эле ошо Японияга бир ошо алып жүргөн кардар тааныш кыз бар. Ошо алып кетет, Кытайга алып кетишет. Анан кадимкидей ушу курак өзүн тартып турат дейт да. Ушу өзүм туулуп өскөн жеримди сагынам дейт. Ушунчалык баягы өзгөчө кол менен жасалган эмгек кадимкидей ошо сезилет дейт. Ушунчалык. Анан бир алгандан кийин ушундай эле кол менен жасалган эле сумкаларды көтөргүм келип калат экен дейт. Сиз жана айтып калдыңыз жеңил дагы. Бир кардарып атайын 3 жыл 4 жыл мурда Атыраудан алып анан кайра издеп келди деп да айтып калдыңыз. Ооба. Ошонтип издеп келип ошо бир замочек эле кичине эме кылып калыптыр. Анан баягы ошо төзүң бүт эле ошо бойдон дейт. Ушунчалык качествосы жакшы экен дейт. Ошол эле эжекенин сумкасын алгым келип жүрөт деп. Анан ошо жака жиберип ийдик көчө ошо. Кайра келип алып кетти сизден дагы. Баягы сапатты баалаган адамдар кайра эле сизди өздөрү издеп таап алат экен, э? Анан бул жакта чоң баштыгыңыз дагы турат, жалаң курактан куралыптыр. Мына ушундай стиль мага абдан жагат. Анан көп кишилер өзгөчө мугалим кишилер, врач, ушундай көп китеп кагаз көтөргөндөргө жакшы да. Ручкасы да өзү эле эчтеке сала элек деле өзү эле жеңил, анткени деген бул шырылган нерсе да жеңилдик берет өзүнчө. Ошонун технологиясы ошо меники ошондо да мындай шырып, ар бир сумканы кылдатык менен шырып жасайм. Анан бул курактары дагы мындай сен айткандай массава эмес, эми баягы бирди көп болсо экини, көп болсо эң көп дегенде 3-тү тигем. Суранычтар болуп калса. Анан ушуну мына журнал, китеп, мына А3, А4 форматтагы форма. Ооба, ноутбук салганга да жакшы. Ичи. Анан сиз демек эмесин ар бирин өзүңүз шырып чыгат экенсиз да бул шырганды? Ар бир сумканы өзүм шырып чыгам. Жакшы экен. Анан эмелерин дагы өзүңүз жасайт экенсиз. Фурниталарын алган менен бирок мындай кооздук бере турган чачыла дедиңизби? Мондайларды дагы өзүңүз колдо жасайт экенсиз, э? Ооба. Булар дагы бул эме илгертеден бул кылымдан бери келаткан, байыркы замандан бери келаткан нерсе да. Апаларыбыз жасап келген. Кооздукка ушу кыздардын чыптамаларын, баш кийимдерин кооздоп келишкен. Ушундай эми ушу биздин заманда дагы ушу абдан өнүгүп атат. Мен өзүмдүн сумкаларыма ушулар жакшы жарашат да. Орекине кичинекей капчыкты ичине очки же кошелек кылып баягы акча салып, майда чүйдө салганга ушундайларды калдыктарын курак кошулганы бар болчу. Анан ошо бирөөсү калыптыр, ушуну ала келген мына момундай кылып кичинекей жанагы темир тесектин ордуна ушуларды тагып койсом жакшы ыңгайлуу да, кооз дагы аябай. Кичинекей балдар үчүн дагы бар экен бул жакта. Бул детский деп коет, баягы ошо бир кардарлар сурангандан тойго жасалган сумкалардан калганда ошо жанагы тушоо той беришкен. Эле ошо тушоо тойго ушундай детский сумкаларды балдар үчүн тигип бериңизчи, ушундай белекке дегенинен. Жакшы идея экен. 5 жаштан өйдө кыздарга тигилген капчыктар, кичинекей оюнчуктары, таттууларын салып алып, мындай көйнөктөрүнө ылайыктуу кылып мынтип тагып алышат. Чындыгында эле азыр мисалы ким той бербесин, сөзсүз тойго келген конокторго белегин камдайт. Анан көпчүлүк учурда колдонулбаган эле идиш аяктарды беришет, же болбосо кишиден кишиге өтө турган жолуктарды беришет. Бул идея дагы жакшы экен, келген конокторго
той кандай той болсо ошол тойго ылайыктап туруп ошо мен да өзүм той бергем, тойдо ошо жүн эле бир нерселерди сатып албастан ошо өзүм мындай капчыктарды жасадым ошо өзүмдүн конокторума. Бул кичирээк жаш кыздарга арналган мындай чоң шекелерибизге деле жакшы жарашат, бирок өң түсүн дагы эме кылам да. Сиз өзүңүз той бергенде дагы апаларыбызга дагы баягы телефондорун таштап коюп эле баягы кайда калганын таппай калып атпайбы. Анан бул болсо көйнөктөрүн кийип алып, баягы тойго келгенде ушундай кичинекей капчыктарды мындай тагынып алып, анан телефон салып алып, акыры бул жеңил дагы, өтө мындай эме кылбайт, уурдук кылбайт. Бул болсо чоң ошо кудагыйларыма бердим, ошо чоң-чоңдордун кичирээктерин, баягы жашыраактарына. Анан муреки стиль абдан жакты мага, ушуну жакшынакай кылып дагы 2-3 повтор кылдым, баягы кайталап тиктим суранычтар боюнча. Эми бир кыска чакан мастер-класс көрсөтүп бериңиз. Кантип жасайсыз? Кол эмгегиңизден бир аз көрсөтүп бериңиз телекөрүүчүлөргө. Мынакей муреки сумканын кармагычтарына ушундай жыгачтан кошуп анан жасап жүрөм. Болсо жөнөкөй өтө эле. Мына муну кармап эле ушундай ленточкаларды атай сатып алам. Анан учун мындай уштап алып, кичинекей, анан темени анткени көзү чоң, кененирээк. Тез мындай. Ушталып өткөрсө өтөт экен да бул. Ооба, өтөт. Өзү да жумшак, ырасы жакшы өтөт. Анан эле бир жерин түйүп мынтип бекитип алабыз. Бекиткенден кийин мындай кылып ашыкча нерсесин мынтип койсо, күйгүзүп койсо, жылма болуп калат. Анан эле мына мындай жыгачтарды алып эле өткөрсөңөр, мынтип оңой эле өтөт, мына жакшынакай өтөт. Анан мына экинчи учуна муну тагабыз. Деп туруп эле анан узундугун мындай байкаштырып, карап мындай кылып, анан жерин эле кайра кыскартып туруп эле, кыскартып туруп эле түйүп коебуз мынтип. Анан ушул жыгач кошулган эмелерди сиз айтып калдыңыз го, 6 айлык кыргыздар дагы алды дедиңиз го, ошону айтып берип койсоңуз. Ушул 6 айдан бери жекебиз келиптир. Анан мага ошо кишинин айткан кеңеши болду да. Анткени алар баягы теңирчилик көп жүрүшөт го. Ушу жыгач нерселер адамдын энергетикасы мындай кандай десем, кишини тартып турат ушу жыгач нерселер дейт да. Алар дагы ушундай көп кол өнөрчүлүк боюнча иштеген, жыгач менен иштеген кишилер экен. Анан ушу жыгач өзгөчө энергия берип турат адамга дейт. Жыгач өзгөчө энергия берип турат, сумкага жыгач кош дейт. Ооба, анткени ушу мындай адамдын мындай кандай десем, мындай кошулганда жакшы көрүнөт экен, аябай. Кармаганда да ушундай колго мындай эме кылгың келбейт да. Демек сиз баштыктын ар бир майда детальдарынан бери ойлонуп жасайт экенсиз. Кайсыл түскө кайсысын аякташтырам, эмне кылам деп баягы башыңызда алгач идеяны жаратып алып, ошол эле учурда жаман ойлордон дагы арылат экенсиз. Медитация өзүнчө. Медитация болот экен, жаман ойлордон арылат экенсиз, Анан карасаңар, могу жеринде бир кардардын айткан немеси кеңеши ушу болду да. Монтип туруп сыдыргандан кийин, сумканы бекиткенден кийин ушунусу да жакшы экен да. Аксессуар деп коет. Анан монтип туруп эле биягын мынтип байлап койсоңуз, ачылбай да бекем жүрөт. Жакшы экен. Эми сизге ыраазычылык билдирем, атайын убактыңызды бөлүп биздин телеканалга жок дебей таң эрте бардык баштыктарыңызды убары болуп көтөрүп келип кызыктуу эфир куруп бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдирем. Анан сизди биз Инстаграмдан, социалдык тармактардан Жылдыз Максут деп издесек чыгат экен. Анан эми сизге эркин микрофон берейин, телекөрүүчүлөргө же туугандарыңызга салам жолдойсузбу, же телекөрүүчүлөргө кайрылуу жолдойсузбу, кайрылуу жолдосаңыз болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр?
бир туугандарым, апаларым, жалпы эле кыргыз элине мен салам жолдоп кетейин дедим эле. Ар бир үйдө жакшылык болсун, дей соолук болсун, аманчылык болсун. Анткени ушул нерселер баардыгын жеңет. Баардык кыргыз элиме ынтымак каалайм, тынччылык каалайм. Сизге ыраазычылык билдирем, мына ушундай кол өнөрчүлүгүңүз менен дүйнөнү таанытып, анан кыргыздын кол өнөрчүлүгүн бир эле кыргызга эмес, ушундай дүйнөгө таанытып жүрө бериңиз. Кадырман телекөрүүчү, биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн бизде конокто кол өнөрчү, мугалим Жылдыз Максуталиева конокто болду. Эгерде мына ушул баштыктарды кайсыл жактан табам десеңиз, анда сиз Instagram же болбосо TikTokко кирип туруп эле Жылдыз Максут деп издесеңиз болот экен. Анан бизден алыстабаңыз, кадырман телекөрүүчү, анткени кийинки коногубуз бар. Кийинки коноктон дагы сонун маек алып беребиз. Рекламалык тынугу, жарнамалык тынугудан кийин кайра сиздер менен байланышабыз.